Майкл Джексон жана Джастин Тимберлейктин аткаруусунда сонун чыгарма болду. Ал эми ушул дүйнөлүк жылдыздардан кийин менде бир сонун жаңылык бар да, кадимки баарыбыз билген дүйнө жүзүнө таанымал аткаруучу Дженнифер Лопес барго. Мына ушул Дженнифер Лопес атайын All Have Final деген аттуу флешмоб уюштуруптур. Мына ушул флешмобдон биздин кыргызстандык кичинекей бийчи кыздардын бийин жактырып калып, өзүнүн Instagram баракчасына stories деп коебуз го. Тарых жерине мына ошол кыздарды чыгарган экен. Ал өзүнүн видеосун жүктөп, анан ыраазычылыгын билдириптир. Ырчынын менеджерлери кыздардын байланыш номерлерин сурашкан. Алар белек жөнөтүүнү пландап жатышыптыр дейт. Алар кичинекей кыздардын аты Эрика жана Эдель Касеновалар экен. Кыргыз кыздары элестетип. Мына сага кызык, Ана эмесе башка телекөрүүчүлөрдү дагы мына ушул Дженнифер Лопестен белек алып, ошонун Instagram баракчасына киришиңиздерге биз дагы тилектешпиз. Андыктан бүгүн биз түркүн даам тууралуу сүйлөшүп жатканыбыз, темага айтып келсек. Ал эми студияда коногубуз бар. Атайын сонун бир тамакты, сонун бир даамдуу тамакты жасап берем деп келип олтурат. Андыктан урматтуу кыз келиндер, эжелер, жеңелер, экранга жакыныраак келиңиздер. Азыр болсо бизде коногубуз сонун бир даамды жасап берет. Бизде ашпозчу Мухтар Байзаков. Кош келиңиз. Саламатсыздар. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, эң жакшы. Ашпозчулар эрте турасыздарбы же кандай? Ар кандай. Жумушубуз эрте башталса, эрте туруп барып, кардарлардан биринчи өзүбүздүн жумуш ордубузду таап иштегенге милдеттүүбүз. Жакшы, бүгүн деги эле биздин темабыз түркүн даам деп атаганбыз. Анан түркүн даамдарды мына ушул жерден телекөрүүчүлөрүбүзгө жасап берип, айтып берип, бөлүшкөнгө аракет кылалы деп атабыз. Анан бүгүн бизге кандай тамак жасап бересиз? Силерге бүгүн дүйнөгө эң белгилүү тамактардын бири бул сёмга деген балык. Бул Норвегиянын деңизинде жайгашкан балыктар. Ошол балыктын бизде стейки бар бизде. Ошол балыктан биз шаарда эң белгилүү ресторандардын ичинде шеф-повар менен чогуу кеңешип ойлоп тапкан рецептибиз. Бул ойлоп табылган, жана? Да, ойлоп табылган рецептибиз. Ошону силерге азыр ошо көрсөтүп берейин деп келгем. Жакшы болот. Деги эле бул жерде пайдалуулугун көрүп турабыз. Дароо эле балык бул биринчи. Бул эртең мененки тамактана тургучу тамак экен. Эртең мененки тамакка бул кирбейт, бирок кечки тамакка аябай жакшы болот. Эртең мененки тамакка как бизде каша, омлет болуп эсептелет. Тууралуу эле балык жей калсак дагы оорураак болуп калышы мүмкүн, Бирок рецепти бардык адамдарга кереги тиет деп ойлойм. Анда эмнелер кошулат биринчи айта кетсеңиз? Силерге айта кетсек, биякта картошкадан жасалган бизде пюре бар. Арасына зеленден кошуп, аралаштырып, өзгөчө бир даамга келтиргем. Бул жерде болсо кызылчадан жасалган пюре. Бул дагы бир өзгөчө даам берет. Бул как гарнир катары кетет. Ушундай өзгөчөлүк түстөргө дагы ээ болот. И соус бар бизде атайын японский соус деп коебуз. Буну жанакы суши, роллы деген тамактар бар, японский тамактар. Ошол соусту тамактарга ушул соусту колдонобуз. Түшүнүктүү. Анда эмнеден баштайбыз биринчи? Баштай берсек, эң биринчи биз гарнирден баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы жакындардын көңүлүн алам деген болсоңуз, анда дароо мына ушул үйрөнүп алганга аракет кылыңыз дейли. Бул картошкадан жасалган пюре экен, Пюрени биринчи ортосуна коюп алат окшойбуз го, Ооба. Негизи ушул рецепттерди өзүңүздөр көбүнчө ойлоп табасыздарбы же башка жактан окуп үйрөнөсүздөрбү? Башка жактан окуп үйрөнгөнү деле жакшы, бирок көбүнчө поварлардын өзлөрүнүн биз ойлоп тапкан менюларыбыз болот да. Орусча айтканда авторский менюбуз болот. Ошол тамактардын арасында турган тамак да бул. Мыкты ашпозчунун сапаттары тууралуу айтып бербейсизби? Кандай болуш керек? Ашпозчу деген кандай болуш керек? Мыкты ашпозчу дүйнөлүк кухняны билиш керек. Эң биринчиден өзү кайсы улуттан болсо өзүнүн улуттук тамак аштарын биринчи билиш керек. Анткени башка жерлерге барганда башка жердин ашпозчулары сурашы мүмкүн. Өзүңдүн улуттук тамагыңдан бизге жасап берчи. Эмнени билесиң? Сен улутуң кыргыз экен, кыргыздардын тамагы 5 бармак болуп эсептелет. Сен өзүң 5 бармак тамагыңды билесиңби деп ошол жерден сурайт. Эс билбесек, ошол бизге уят болуп калат. Анткени өзүбүз кыргыз болгондон кийин улуттук тамактарыбызды билишибиз керек.
ар бир улут өзүнүн тамактарын жакшы билиш керек да. Сиз кой сойгонду билесизби? Билебиз. Жиликтегенди, жиликтегенди. Билебиз. Кыргыз болгондон кийин кыргыз эл жигиттери баары билиш керек. Канча устуканга, канча эмеге бөлүнөт, бүт баарыбыз билишибиз керек. Абдан алар биздин милдетибизге кирет анткени. Негизи мырзалардын ашпозчу болгону кандай жакшы, Мисалы, дүйнөлүк жактан алып карай турган болсок деле, эң мыкты ашпозчулар булар мырзалар болуп келген эмеспи? Анан мырзалар болобуз. Ооба, үйдө дагы мырзалар тамакты жасаса, даамдуу болот деп коюшат го. Ансыңарда азыр мен табитим ачылып баштады, көрүп алып эле жегим келип атат. Аябай сонун табитти ача турчу кылып, бир сонун кылып жасап атат азыр. Балыкты кандай кылып кууруп алыш керек, ошол жөнүндө айта кетсеңиз? Биз балыктын рецептин айта кетсем, атайын соустар бар балыктарга. Балыкты биринчи туздап алабыз, андан кийин лимон ширесин үстүнөн куюп, андан кийин устрицадан жасалган атайын коюу ушундай соустар бар. Аны үстүнөн кисточка менен шыбап туруп, где-то бир 15 мүнөт күтөбүз. 15 мүнөттө даамына сиңип, өзүнө келгенден кийин анан печкага бышырабыз. Печкага 15 мүнөттө 200 градус Цельсияда бышырабыз. Дал ушул ашпозчулук менен кандайдыр бир конкурстарга катышып көрдүңүз беле? Катышкам. Ишим калпайтпасам, мен мурдагы жылы Бишкек паркта өткөн болчу кулинарный фестиваль деп, среди поваров Кыргызстана деп. Ошактан биз 4-чү орунга илинип калгам. Аяктан кичине түшүнбөстүктөр болуп кетип, судьялар жактан кичине илинбей калганбыз орунга. Бирок өзүмө биринчи жолу болгондуктан ошондой Кыргызстандан эмне деген ашпозчулар келгенге, 4-чү месте келгенге өзүмө ыраазы болгом. Жакшы. Баягы эң нескиси ошол жерде мыкты тамак жасалган болсо, ошону мыкты деш керек. Даяр болуп калды? Даяр болуп калды. Биздин тамак бат эле даяр болуп турбайбы? Азыр экөөбүз бирден кармап эле жок. Кардарларыбыз заказ кылгандан кийин биз батап келгенге шашабыз. Тамакты анткени биз ачка барабыз. Канчалык тамакты бат жасап бизге алып келсе, ошончолук ыраазы болот. Эң алгачкы сиз жасаган тамак кандай болгон? Эмне тамак болгон? Эң алгачкы тамак ооба, кичинекей кезимден бери мен тамак жасаган жакшы көрчүмүн. Анткени үй бүлөдө эң күчүсү болгондуктан тамак жасаганга мага туура келип калган да. Тамак жасаганга, үй жыйнаганга, караганга. Анткени эң улуу эжем күйөөгө чыгып кеткенден кийин мындай тамак жасаганга уже мага эме болуп калды да. Анан мен кичинекей кезимден тамак жасап, ошого мындай интерес болуп, уже кийин мен өздөштүрүп кеттим да өзүмдүн профессиямды. Негизи ушул тармакты окугансыз да, ашпозчулук? Окугам. Лицейде окуганбыз, 1 жыл окуганбыз. Үйлөнгөнсүзбү? Жок, буюрса. Үйлөнсөңүз үйдө ким жасайт тамакты деп сурайм. Эми ал белгилүү болду. Азыр эле белгилүү, тамакты ким жасар, үйдү ким жыйнар? Жок, аны айтпай эле коеюн. Жакшы. Ал эми азыркы учурда Кыргызстанда эң популярдуу тамакпы же эмне популярдуу болуп атат азыркы учурда? Азыркы учурда бизде современный подача, бизде заманба подачалары чыгып атат, ар кандай. Молекулярная кухня деген бар. Алар ошол эле продуктлардын сегменттеринен ошентип ар кандай желелерди, соустарды ойлоп чыгарат. Мисалы, молекулярный кухняда айта кетсек, кадимкидей эле десерт. Карасаңыз, алманын формасында эле кармагычы, там жалбырагы менен сырты жашыл болуп турат. Чаксаңыз, ичи бүт алманын эмесинен, составынан жасалган десерт да. Карасаңыз, алманын келбети. Ушундай тамактар бар. Абдан сонун. Сиз өзүңүз көпчүлүк учурда баягы жасап жүргөн, көпчүлүк учурда кызыккан бул кайсыл улуттун ашканасына жакынсыз сиз? Мен көбүнчө Францияныкына кызыгам. Франция. Эмне үчүн Францияныкына? Анткени Франция дүйнөлүк кухняда Италия, Франция экөө биринчи орунда турат. Андан кийин эле биз Кыргызстандыкы турат. Кыргызстандын билбейм, ошо канчанчы. Анткени өнүккөн өлкөлөр аябай көп бизде. Алардын да кухнясы өйдө жакта турат. Мисалы, Голландияныкы, Филиппинаныкы кухнялар аябай өйдө турат. Сиз аябай сыйлаган, сиздин кумириңиз деп коелу, бул ашпозчу ким? Мен ашпозчум, анткени ар бир өзүн баарыбыз эле билебиз. Сиз үлгү алган. Үлгү алган өзүбүздүн энебиз. Анткени
кичинекей кезибизден Абдан бери сонун тамак жооп болду, жасайм. ооба. Анткени кичинекей кезибизден бизди багып, ушунча чоңойтуп, тамагына тамшанып жеп, ушул жашка чейин келип, өзүм менен эсептейм. Жумуш катарында менин кумирим англичанин Гордон Рамзи деген бар. Билип калсаңар керек. Ошол кумирим да. Кече келип кеткенбизге конокко. Жакшы. Ал эми негизи баягы кардарларга мына ушул тамак жасап барып берерде туура эмес жасалып калып, анан кардарлар сизге жакпай калган учурлар болду беле, ушуну айттырган учурлар? Болот, бирок андай учурларда биз эмоция калтырбашыбыз керек. Анткени өзүбүздүн күнөөбүз болгондон кийин биз кардарларга барып, өзүбүз кечирим сурап, кайра ошол тамакты жасап бергенге милдеттүүбүз. Кайра демек жасап бериш керек экен да? Да, жасап бериш керек. Анткени биз өзүбүздүн катабызды кетирсек, ошону жапканга аракеттешибиз керек. Биз билген боюнча өзбек улутундагы ашпозчулар булардын албетте устатанын шакирти болот да ар дайымчы. Сизде дагы шакирттериңиз барбы? Бар, ар кандай. Ар кайсы ашпозчулардыкы ар кандай шакирттери бар. Ал эми негизинен азыр биз бул тамакты көрдүк. Аты кандай эле? Биздин тамак сёмга балыгы этинен алынган, филесинен и терияки соус менен. Кошуп келгенде таң маанай болуп калат турбайбы? Таң маанай тамак. Жакшы, мынакей ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Мухтар Базяков жасаган тамакты көрүп турасыздар. Бир четинен караганда азыр бардыгы даяр болуп келгендигине байланыштуу бат эле болуп калды, бирок үйдөн сиздер да жасап көргөнгө аракет кылыңыздар. Картошкадан жасалган пюре, кызылчадан жасалган пюре жана бизде балык бар экен, анан эле ушул соусту кошуп коебуз, Бул диетический тамактардын арасына кирет. Потому что биякта майлуу состав аябай аз. Анда сизге ыраазычылык билдирели, эртерээк жейин шашып атасың да, эртек кетирип алып эфирден сырткары жейли. Биз сизге ыраазычылык келип ушинтип убара болуп бизге бир тамактын жакшы түрүн көрсөтүп бергениңиз үчүн Теле көрүүчүлөр үчүн аябагандай пайдалуу болду деп айтсак болот, Бул мына ушундай рецептти, мына ушундай тамакты сиздер үйүңүздөрдөн дагы сөзсүз жасап жакындарыңыздарды кубантыңыздар демекчибиз. Бүгүн бизде конокто ашпозчу Мухтар Байзаков болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Көптөн келип туруңуз. Макул. Ал эми биз программабызды улантабыз, ардактуу көрүүчүлөр, катарыбызда болуп туруңуз. Алдыда дагы түркүн даамдарды жасаганга аракет кылабыз.